ошол жерге халыктуу тейлөө пунктун ачыш керек. Эл кыйналып атат. Кристалл заводу боюнча маалыматыңыз барбы? Талас областында Каята районунда деле болдук да, ушу жергиликтүү жашоочулардын чакыруусу менен Каята районунда Кең Арал айылында 140 орунду бала бакчанын долбоору кирген экен. Кийинки сөз Замирбек Душулы ишти. Рахмат, төрага. Үмүтжан Моминович, баяндамаңызды уктук. Жалпысынан колдойбуз. Бир эки маселеге токтолуп кетсек, Кристалл заводу боюнча маалыматыңыз барбы? Урматтуу Замирбек Душулович, мен жок, маалымат жок экен. 2022 жылы элдик курултайда президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен Кристалл заводу боюнча тапшырма берген да. Кристалл заводунда бүгүнкү күндө 80 тонна уулуу зат коопсуздугу бар. Бул заводдун курулганына 35 жыл болгон. Ушул биз эми эл менен жыйында шайлоочулар менен жолукканда ушул 3 жылдан бери ушул маселени көтөрөт да. Бул жанагы темир идиште турган уулуу заттар боюнча сиздер МЧС тараптан эч кандай сунуш берилген жокпу? Бюджетке каралган жокпу? Эми ушул 24-жылы бюджет караганда, 25-ти караганда ушуну эске алып койсоңуз, Жарайт. Ана экинчи маселе Нурия Асылбековна. Орун басар бар экен, Ушул быйыл АТРдин алкагында аймактар кошулуп, ирилештирип, кээ бир айыл аймактар аралыгы 50 чакырым, 100 чакырым болуп алыстыкта жайгашып калды да. Муну айтып кетсек, Нокен районунда Бүргөндү Достук айыл аймагында ушул Достук айылы 50 чакырым, Теңдик айылы 70 чакырым болуп калды. Ушу Борбордук айыл өкмөтүнүн имаратына катташ үчүн ушу жергиликтүү жашоочулар 50, 60, 70 чакырымга барышка туура келип атат да. Ошого биз былтыр сунуш бердик элек. Ушул сондорду ачуу боюнча Достук айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө заманбап имарат бар. Бул жерде Кудайберген Базарбаевич сиз деле билесиз, жакшы билесиз, Ошол имаратты биз 2016-жылы санариптештирип, видео көзөмөлдөрдү коюп, бүгүнкү күндө имарат бош турат, бирок бардык ичинде шарттары менен 2,5 гектар жери бар. Ошого санарип министрлиги тарабынан Кудайберген Базарбаевич чогул бир сүйлөшөлү. Ошол жерге халыктуу тейлөө пунктун ачыш керек. Эл кыйналып атат. Ошого bir şart düzüp bersek. Анан Алтынбек Мусажанович, биз да ушул азыр Дастан Арсбекович туура белгилеп кетти. Биз 2000 быйыл АТР боюнча Талас областында Бакаята районунда деле болдук да, ушул жергиликтүү жашоочулардын чакыруусу менен ошол жерде Бакаята районунда Кең Арал айылында 140 орунду бала бакчанын долбоору кирген экен. Тендерден өткөндө Азия Инвест Строй компаниясы уткан экен. Ошол тендер өтсө да бүгүнкү күнгө чейин курулушу башталбай турат экен да. Ошону Госстрой болсо, ошону титулга киргизип, ушу элдин суранычын ушул бала бакчанын курулушун баштап берсек, титулга киргизиш керек экен. Маалыматыңыз барбы? Тендер өткөн экен. Ооба, бизде бар ал. Проекттик сметалык документтери даяр болуп атат. Биз жалпысынан 326 миң акча проектисине карап бергенбиз. Тендер өтүп туруп курулушуна.
ошол бизге билдирме келип түшсө, биз акча карап бергенге даярбыз. Госстрой тараптан Ооба. титула киргизип ошо каражатын бөлүп берсеңиздер. Рахмат, ийгилик каалайбыз, колдоп беребиз. Чоң рахмат. Рахмат, Замирбек Душилович.